21 жаштагы Алишер Абдыразаков кайрадан Англияга аттанууда. Былтыр иштеп келип, акчасы берекелүү болгонун айтат. Андыктан Баткен шаарынан Бишкекке иш берүүчүлөр менен аңгемелешүүгө келген. Бул компания 3 ферманы жөнтөбүз деди. Өзүңө жаккан ферманы тандайт экенсиң. Ошол жөнөткөндөн кийин карап көрөбүз. Негизи айырмасы деле жок. Боло берет. Иштерибиз иш болсо эле. 2024 жылдын январь айынан мартка чейин Кыргызстандан 2000 жаран Улуу Британияга мезгилдик жумушка этап менен кетишет. Бүгүнкү күндө алардын бардыгы Бишкекте айыл чарба багыты боюнча аңгемелешүүдөн өтүштү. Алар ушул жылдын октябрь айынын башында жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу борборунун Migrant Cage сайты аркылуу онлайн катталышкан. Борбор тарабынан жүргүзүлгөн иш-аракеттердин эң негизгилеринен болуп, бул биздин жарандарыбыздын эмгектик кызыкчылыктарын коргоо, биздин жарандарыбыздын өз убагында ушул айлык маянасы менен камсыз кылуу, андан сырткары бул ден соолук коопсуздугун камсыздоо. Жана ошондой эле биздин жарандарыбызды ушул ортомчуларга, бир алдамчыларга туш болбой, ушул мамлекет тарабынан жүргүзүлгөн иш-аракеттердин жыйынтыгында бекер ортомчусуз биздин кызмат менен пайдаланууга чакырабыз. 2022 жылы Кыргызстан жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу борбору менен Англиянын Proforce компаниясы келишим түзгөн. Анын алкагында азыркы учурда 3000 кыргыз жараны Улуу Британияда 6 айлык талаа иштеринде иштеп жүрүшөт. Тагыраак айтканда, кулпунай, малина, капуста, козу карын теришет же алма, алмурут бактарында иштешет. Биз жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу борбору менен келишим түзүп, алгачкы жыйынтыгы жакшы болду. Биз ага ыраазыбыз. Андыктан эмки жылы быйылкыдан дагы көбүрөөк квотага келишим түзөбүз деген үмүттөмүн. Анткени Кыргызстандан барган жумушчулардын ишке болгон жөндөмдүүлүгү, жүрүм-турумдары баары эреже боюнча сакталууда. Proforce компаниясы Кыргызстандан башка Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан менен дагы кызматташат. 6 айлык виза менен барган мигранттар жумасына 32 сааттан 60 саатка чейин иштешет. Ал эми саатына 10 фунттан төлөнөт. Англиянын мыйзамдарын сактаган мигранттар жыл сайын мезгилдик айыл чарба жумуштарына барып келүүгө болот. Келишимде көрсөтүлгөндөй, эмгек мигранттарынын укуктары толук сакталат. Сайрагүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.